Стиль, имидж, сулуулук. Бул сөздөр 21-кылымга чейин дээрлик айымдарга гана тиешелүү болсо, азыркы тапта мырзалар да өз келбетине кам көрүп, келишимдүү көрүнүүгө аракет кылышат. Ал эми мырзалардын көркүн ачкан алардын чачы жана сакалы экендиги жашыруун эмес. Учурда мырзалар үчүн чач кыскартуунун кандай түрлөрү модада, биз шаарыбыздагы барбершоп. Тагыраагы мырзалар чач тараштарынын биринен жооп издеп көрдүк. Салмарбек Турсунканов бир топ жылдан бери мырзалар чач тарачында эмгектенет. Ал атайын Москва шаарынан стилист болуу үчүн окуудан өтүп келген. Азыркы убакта негизи эң биринчиден могул фейт деп коет да, ошол экени баарды алдырып жүрүшөт да. Андеркат деген стрижканы. Эң азыр популярный стрижка болуп атат ошол эки. Переход фейдем деп коет. Бул ушул меники чачым сыяктуу болгондой нолдон баштап алына турган чачтар да, ошолор аябаганда в тренде болуп атат да. Баарды ушуну алдырып, ушундай кылып алдыртып атышат. Анан методика болсо баягы эски союз убагындагы методика ошол эле стрижкаларды бирок жаңы метод менен алынып атат да. Чачын жөн гана кыскартып эмес, ары стилдүү жана жарашыктуу болуусун каалаган мырзалардын саны үзүлбөй, ырчы, тамашачылардан тарта атактуу спорт чеберлерине чейин ушул чач тараштын стилисттерине кайрылышат. Чачымды ушундай эле алдырам дайыма. Бул жерде аябай жакшы ачылгандан бери келем, дайыма келип ушул жерден алып турам чачымды. Баасы да кымбат эмес анча. Анан персонал дагы очень вежливый. Учурда мырзалар арасында Андеракт, Цезарь, Самурай, Маршал, Модель, классика жана башка бир топ чач жасалгалары модада. Биздин чыгармачыл топто атайы келген соң өз ишинин мыктысы Салмарбек мырзага чачыбызды кыскартып кетүүнү туура көрдүк. Барпы Матраимов, Алтынбек Кубанычбеков, Таң маанай программасы.